Эсиндеби, биздин пульт ушундай болчу. Кычкач. Ар бир каналды алмаштыруу өзүнчө бир мээнет эле. Экран тартпай баштаганда спецоперация башталчу. Бирөөбүз чатырда, бирөөбүз үйдө. Көрсөттүбү? Жок, дагы бур. Азырчы? Ооба, кармап тур, кое бербе. Ал кезде суу үйгө келчү эмес. Биз сууга барчубуз. Суукка карабай, кезек күтүү биз үчүн оюн болчу. А биз муз тээп, үшүгөнүбүздү да сезчү эмеспиз. Биздин чупа-чупсубуз чатырдагы муздар болчу. Бизде кымбат костюмдар жок болчу. Бизде болгону желим маскалар бар эле. Коён, аюу, түлкү. Бирок ошол масканы кийгенде биз өзүбүздү чыныгы жомоктогудай сезчүбүз. Үйдү болсо түстүү кагаздарды кыркып, чаптап кооздочубуз. Бирок эң чоң кубаныч күтүүсүз жерден келчү. Кыштын кыраан чилдесинде сарайда козу туулчу. Бул биз үчүн чыныгы сюрприз. Жаңы жылдык керемет эле. Баарыбыз тегеректеп, наристе көргөндөй сүйүнчүбүз. Анан мектептен берилген белек. Ошол картон кудунун жетесиндеби? Шоколад жыттанган. Үйгө келип шашылып ачып, ичинен эң даамдууларын терип жечүбүз. Ал кезде кошуналар ортосунда дубал жок болчу. Кимдин тузу түгөнсө, кимдин наны калбай калса, тартынбай кошунасына кирчү. Бүт айыл бир үй бүлөдөй жашачу. Кеч киргенде апам погрептен баягы легендарлуу салатты алып чыкчу. Саат 12. Кытайдын эң жөнөкөй ичке салюттарын колубузга кармап атчубуз. Кандай гана сыймыктуу эле. Биздин чөнтөгүбүз жука болсо да пейилибиз кенен, жүрөгүбүз бай болчу. 1 январь эң таттуу таң. Чоңгор дагы эле уктап жатат. А биз эба койгонгонбуз. Себеби бизди Дэнди менен Сега күтүп турган. Марио, Mortal Kombat. Бир маалда ата-энебиз ойгонот. Алардын планы ирония судьбы же жаңы жылдык концерт көрүү. Балдар, бери бергилечи, жаңылыктарды көрөлүчү. Азыр, 1 эле минут. Бул талаштагы кандайдыр бир жылуу, мээримдүү эле. Анткени биз баарыбыз бир үйдө, бирге болчубуз. Көрсө ошол күндөр биздин эң бактылуу балалыгыбыз экен.